Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Якутия жана кээ бир чет өлкөлөрдө куптан намазы окулбайт экен. Ошол чынбы? Анткени түн кирбейт деп уктум. Мен Москвадамын. Жакында Якутияга кетип атам. Алла ыраазы болсун сизге. Бакыттамла. Эми ооба, ошондой белый ночь деп коет экен, баягы ак түн. Ошондой ак түн болуп, жарык болуп тура бере турган учурлар бар, жерлер бар. Бул боюнча имам саракчыларда талаш тартыш пикирлер болгон. Окулат окулбайт деп. Мисалы, Кудайдын бетин аргысын, бир адамдын эки буту жок болсо, ага бут дарат алуу фарзбы, фарз эмеспи деп сурай берет экен. Окубаш керек дегендер. Анткени бутка дарат алуу фарз болбой калат. Эмне үчүн? Буту жок да. Бут бар болсо анан кийин эмне кылат? Бутту жууш керек. Ошол сыяктуу ал жерге түн кирсин, анан намаз окуш керек да деген далилдерди келтирет. Окубай эле коюш керек деген. Окуш керек дегендер айтат, бул жактын абалы башка, бут жок болуп калат атпайбы? Ал жерде этияттык үчүн кошуна өлкөлөр, ага жакын өлкөлөр бар да. Азыр бүгүнкү күндө заман жетишти, технология өнүктү. Ошол убакытты, саатты жылдырып, истихара деп коет, тахарру шай би галибиз-зон. Бир нерсени талап кылуу ойдун басымдуулугу менен деп. Эми азыр андай болжол эмес, саат менен кошуна мамлекетине карап туруп эле, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда мисал да эми, куфтан намазы бизде 7:30 эле кирип калып атпайбы? Ошол 7:30 айталы, ошол Якутияга жакын кайсы өлкөнүкү болсо, куфтан айталы 7:30 кирип атабы? Сиз айрда караңгы кирбесе дагы ошол 7:30 календар менен саатты туралап, намазыңызды эмне кыла бересиз? Окуй бересиз. Намазды окуй койбойсуз, окуйсуз. Эгерде ал убакта намаз кокуса, кыямат күнү фарз эмес болчу да десе, нафил катары кете берет. Жок, фарз болчу, окушуң керек болчу дегенде жүзүңүз жарык болот. Мен окуганмын деп. Ошондуктан фарз ниет менен окуй бересиз. Эгерде ал убакта намаз фарз болбой калган болсо, эртең күнү нафилге айланып кетет. Жок, окуш керек деген далилдин негизинде боло турган болсо, демек фарздан кутулуп, мойнуңузда милдеттен кутулган болосуз, фарз ибадат аткарган болосуз.